Салам достор. Бүгүнкү видеодо биз мына берилген сүрөттү боёйбуз. Азыр бул берилген краскасын, кисточкасын жана ошондой эле сүрөтүн алып чыгып алабыз дагы. Абдан кооз 4 боёктогу 4 түстөгү боёгубуз келди. Аларды азыр крышкаларын дагы кесип кошумча идиш кылып алабыз. Бизге азыр жашыл өң керек. Жашыл өңдү алыш үчүн көк менен сарыны кошобуз. Мындай кылып көкөгүнүн жана сары түсүнөн бир аздан алып экөөнү аралаштырабыз. Жашыл өңү пайда болду. Эми болсо бизге оранжевый түс керек. Оранжевый түстү алыш үчүн кызыл менен сарыны кошобуз. Экөөнү аралаштырып, ачык сары түстөгү өң алдык. Эми болсо фиолетовый түсү керек бизге. Фиолетовый түстү алыш үчүн көк менен кызылды кошобуз. Абдан сонун жакшылап аралаштырып, фиолетовый өңүн дагы пайда кылып алдык. Аны эмесе боё баштайлы. Биринчи шапкасынан баштайбыз. Кийип турган шапкасы жашыл өң кылып боёйн деп чечтим. Бизге бетин жана ошондой эле колун боёш үчүн саргыч, ачык сары түс керек. Дагы ак менен сарыны кошуп жаратып алдык. Эми болсо шапкасынын четтерин ак менен боеп алабыз. Эми болсо бетин ачык сары түс менен боёйбуз. Жана ошондой эле колдорун, мойнун ошол эле өңдөгү краскабыз менен боёйбуз. Шымын болсо жашыл өң менен кийип турган топусуна цвет кылып, шымын да жашыл кылып боеп алабыз. Эми болсо кийип турган ботинкасына жана курткасына, кийимине, үстүндө кийип турган рубашкасына оранжевый түс беребиз.
Ал эми кармап турган белегин тышын фиолетовый өңү менен боёбуз дагы. Ортосундагы ленточкасын көк менен боёбуз. Эми болсо күчүгүнүн белегин